Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутман күн. Жума күнкү сабактарыбызды баштайбыз. Тарбиялык саат сабагы. Сабактын темасы табиятты булуңдуруу, бул адепсиздик. Сабактын максаты табият менен байланыш жөнүндө текст менен таанышасыңар, жаратылыш кооздуктары жөнүндө билип аласыңар, табиятты асыроого, аны сактоого тарбияланасыңар. Кана эмесен балдар, мынакей биз көрүп турган жер шарынын эки түрдүү көрүнүшү. Демек, бир жагында табигат гүлдөө өсүп өтө кооз болуп турат, а бир жагында өтө кейиштүү абалда турат. Демек, биз азыркы учурда табигаттын ушундай жабыркап тургандыгын сезип турабыз. Кандай кылганда ушул табигатыбыз таза ойдон сакталып калат жана биз кандай салымыбызды кошушубуз керек? Биз эмне кылганда ушундай жаман адаттардан сактанабыз? Мынакей, биз көрүп турган табигаттын өтө кейиштүү абалы. Демек, ушундай кээ бир адамдардын таасиринен, кээ бир завод, фабрикалардан чыккан зыяндуу заттардын, уулануу заттардын таасиринен биздин абабыз, табигатыбыз ушундай өтө кооптуу абалга келип турат. Демек, биз бул таштандырларды таштоо менен, ушундай завод, фабрикалардын ар түрдүү зыяндуу заттары менен биз өзүбүздүн жаратылышыбызга, табигатыбызга чоң зыян келтирип, ушундай өзүбүздүн кала берсе ичип турган суубузга дагы өтө чоң зыяндарды келтирип турган учурлар кездешпей койбойт. Демек, биз аны кантип алдын алышыбыз керек? Демек, аны үчүн мына биздин табигатты сүйгөн жарандардын, алардын кылган жакшы кыймыл аракеттери, алардын жакшы иштери, биримдиктүүлүк менен табигатка болгон сүйүүсүнү далилдеп турган көрүнүштөрүн көрүп турасыңар. Качан гана биз ушундай табигатты сүйүп, андагы зыяндуу заттарды, таштандыларды жыйнаганыбызда гана биз өзүбүздүн табигатка болгон сүйүүбүздү жана өзүбүзгө болгон туура мамилени жасай алат экенбиз. Мынакей, балдар, биздин да колубуздан ушундай жакшы иштер келиши керек. Биз да ушундай табигатты асыроого жан дилибиз менен киришишибиз керек. Мен силерге азыр текст менен тааныштырам. Коңгуроолор. Чытырман токойдон чыгып, көк жайыкка чыктым. Айланага көз чаптырып карасам, кандай бейиштин төрү, кандай түрдүү гүлдөрдүн түрлөрү бар экен. Бул жайнаган гүлдөрдүн баарына суктанып, карап, айлана чөйрөгө көз чаптырып, кандай сулуулук, кандай майрам бизге жаратылыш белегин берип жатат. Көк жиберинде аппак жайнаган гүлдөрү, сап-сары алтындай себилген какымдары, көк майда буурчактай себилген гүлдөрү килемдей төшөлгөндөй жайкалып, мына олтургула деп кулпунуп турушат. Андан ары көк жайыкта көк килемчедей сыя гүлдөр кулпунуп, коңгуроолорун кагышып, келгиле мейманга отургула деп чайпалышып, жүгүнүшүп, жаны алдары калбай ийилип, күтүнүп тургандай сезилет. Жайлата бул гүлдөр гүлдөп, жайнап биздин кооз мейкинибизге ого бетер кооз жаратылышка өзгөчө бир ажайып сулуулугун берип тургандай сезилет. Мынакей балдар, биз сүрөттө көргөндөй табигатка болгон эң туура мамиленин астында гана биз ушундай табигаттын сулуулугуна, анын бизге болгон эң пайдалуу жактарына жетише алабыз. Демек балдар, биз табигатты асыроо менен,
ага болгон туура мамиле менен жана ошондой эле жашоодогу эң таза аруу тилектерибиз менен ушундай таза табигатты сактап калууга жетишет экенбиз.